Жер Чоң Атабыздын үйү болгон. Азыркы кезде айылдык музей кылып жасадык. Ошол эски үйдү жоготуп жибербештин максаты ошо эски буюмдарды, айылдын эски буюмдарын сактап калыш үчүн келечек муундарга, жаштарга ушуларды унутта калбаш үчүн ушул жердин айылдык музей кылып ачтык. Негизи 3 бөлмөдөн турат турбайбы? Мында негизги буюмдар, эски буюмдардан ушу чөгүн ушу Чоң Атабыздан калган, дагы айылдан топтолгон калган буюмдар, ушулар айылдан топтолгон буюмдар бар. Мына үтүк, мына машина чоң негизден калган машина ушул. Мына буюмдар, ушу килемдер, мына сандык ушу чоң негизден калган. Чоң Атабыздан чоң негизден калган буюмдар ушулар. Мында айылдын дагы буюмдары бар. Биздин айылдын Карасатова Зулайка деген кемпир эженин өз колу менен жасаган буюмдары мына азыркы кезде 1932-жылы жасалган буюм экен ушулар. Мында өзгөчө кыргыздын баалуу буюмдарынан ушу калактар, ушу туристтерди ham кызыктырган, кыргызды бүт эле кызыктырган буюм форма, ушу калак формасыны апам, эже, карындашым ушулар азыркы кезде неме кылып алып чыгышты. Ушуну унутта калган нерсе эле ушулар. Ушуну жаңылап алып чыгып азыр көргөзмөгө коюшту ушуларды. Колдо тигишти да? Колдо тигишти. Бул дагы илгерки эски G1-3 машина. Бул да биздин айылдан келди. Өзүбүздүн айылдагы эжелердин машинасы. Азыркы кезде эле иштейт бул нерсе. Бул иштейт экен, Иштейт. Бул эр дагы ошо Чоң Атабыздын эри. Чоң Атабыз канчанчы жыл жасаган экен, анын так немеси жок, Чоң Атабыздан калган эр. Сандыктар, Сандыктар ушул. Эми бул жерде Чоң Атабыздын 2 уул 3 кызы болгон, ошонун неберелери баары ушул жерге келип ушул жерден чоңоюшкан. Өзгөргөндө эми бизге өзүбүзгө жакшы да, өзгө көзгө жылы көрүп бузгубуз келбейт. Ушул жерден өсүп чоңойгонбуз баарыбыз. Ошол. Эми азыр бир аз ремонт болду. Музейге ылайыкташтырып кичине сырлап, ошондой кичине ремонт болду, бирок калганы ушул эски эле боюнча. Ремонттун кийинкиси деле ошол бир аз гана ремонт болду да. Калганы ошол бойдон эски боюнча. Косметикийлер. Ошол бойдон эми кармап калып бузбайлы деш керек. Азыркы бизде үйлөр бүт эле бузулуп кетип атышат да. Ошого бузбай сактап калуу максатында ушундай музей кылып ачтык. Бөлмө туристтерге жасалган бөлмө. Сатылуучу буюмдар ушул жерден туристтер сатып алат. Ушу куурчак, ушундай кыргыз үй, ушундай нерселерди туристтер сатып алат. Мындай мыналар сатылган ушуларды апам өзү жасайт болду. Ушуларды сатат. Курманжандатованын элеси түшүрүлгөн килем. Кызыккандар көппү буга? Кызыккандар көп. Бунда азыр апам жок болуп кетет да байланышты. Ошол апам болсо эч кенен түшүндүрүп берди. Буга айылдын окуучу кыздары дагы салым кошуп, алар да үйрөнүшүп, бул жерде программа менен иштешет да. Жаштарды үйрөтүү программасы кошуп, мектеп окуучулар келип ушул жерде сайма сайганды, ушундай эски таар сокконду ошондой нерселерди
мектеп менен кошо иштешет. Ошондой программасы да бар да. Жаштарга үйрөтүү. Жараша болсо керек эми. Айлыбыз мамлекети жакшы болуп, тынч эле болсо турист келет да. Бизде ушу майдан баштап эле келчү туристтер. Майдан ушу кечкүзгө чейин болчу турист. Былтыртан бери жок эми. Былтыртан бери жок эми. Келген туристтерге эми кызмат көрсөтүшүп, гид болуп иштеп, адамдар жакшы эле иштеп атат да. Жыл кече кийин ачылды, азыр эми башталып элек да. Эми Кудай кааласа заманыбыз тынч болуп, туристтер келсе эми мындан бул жагы башталат. Ал бул кече туристтер тосулуп границалар жабылгандан кийин ачылып калды. Бул келип аткандар бар. Кыргыздардын өзүбүздүн эле кыргыздардан келип атышат.